Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 7 май 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Ваян Антоновкада жүрөм туғандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыр сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин дегем. Азыр мен турган жер Фрунзе трассасы жана Комсомольский көчөсүнүн кесилишинде турам. Сатылуучу үй ушул Комсомольский көчөсүндө жайгашкан. 1 километрдей тоо тарапта, түштүк тарапты карай басып барганда. Анан бул жерден бир аз эле 300 метрдей басып барсаңыздар, машина базарына бара аласыздар. Батышка, чыгышты карай кетсеңиздер, Бишкек шаарына кетип аласыздар тугандар. Азыркы учурда мына жолдор ремонт болуп атат тугандар. Анан бул Фрунзе трассасынан көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарынан бул жак карай, Беловодский, Соколго карай маршруткалар көптөгөн маршруткалар болот тугандар. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым. Ушул Комсомольский көчөсү менен түз тоо тарапты карай жол алдым тугандар. Дагы бир эскерте кетейин. Бишкек шаарынан келип жатканыңыздарда машина базарга жетпей, биринчи светофордон Комсомольский көчөсү менен түз тоо тарапты карай бара бересиздер. 1 километрдей басып келсеңиздер, бул жерде Алыкул Осмонов көчөсүн көрүп экенсиздер. Ошол Алыкул Осмонов көчөсү менен дагы 200 метрдей батышты карай басканыңыздарда сатылуучу үй жайгашкан. Бул көчөнүн башталышында бул жакта Жамин деген азык түлүк дүкөнү деле жайгаштыр. Ушуга ориентир алып кетсеңиздер болот тугандар. Мынакей тугандар, Комсомольский көчөсүнөн Алыкул Осмонов көчөсүнөн батышты карай 200 метрдей басып, бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Мына бул көчө тараптан көрүнүшү. Жердин аянты 5 соттук экен. Документтер боюнча кызыл китеп бар экен тугандар. Анан мына бул жакта чоң үйгө расчет алынып куюлган фундамент, бийиктиги 1 метрден бийигирээк көрүнөт. Узун турасы 8ге 11 экен. Мынакей ички тарабына арматуралар тышталып, өзүбүз үчүн сапаттуу кылып куйганбыз дейт үй ээси тугандар. Анан жанында бул жакта узун турасы 8ге 4 болгон кирпич менен бүтүрүлгөн 2 бөлмөлүү времянка деле бар тугандар. Узун турасы 8ге 4. Анын жерин аянты 5 сотук тугандар. Окей. Кошуналар менен болгон граница ал жагы пескоблок менен тосулуп тур, бул жагы деле белгилүү болуш керек. Кимден кимге кызык болсо келсеңиздер, чек араларыны үй ээси сиздерге ажыратып бере алат. 5 сотук жерди ушул жерден. Анан мына фундамент, времянкалар булар да бар. Мектеп боюнча айтсак, бул жерде 750 метр аралыкта жаңы түшкөн мектеп бар. Ал быйылкы сентябрдан баштап иштейт деген ойлорду айтты үй ээси. Жана бир аз чыгышыраак карап бассаңыздар, 1 километрдей аралыкта азыркы учурда иштеп турган Ваян Антоновканын мектеби да бар тугандар. Ал жерде эле жакын эле болуп калат. Жөө барып келсеңиздер болот тугандар. Мына ушундай көрүнүштө туган фундаменттин тугандар бийиктиги 1 метрдей бийикти жана жердин төбүнө 50-60 сантиметр тереңдикке чейин киргизилип куюлуп тур. Бөлмөлөрү мына ушундай проект менен салынган тугандар. Мына көрүп байкасаңыздар болот. Эми бул үйдүн баасыны $25,000 деп атышат тугандар. Сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номерин экранга калтырам. Сону кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот. Негизги маалыматтарды дагы бир эскерте кетейин. Жердин аянты 5 сотук. Документтер боюнча кызыл китеп бар. Фундамент узун турасы 11ге 8. Жана ал жактагы 2 бөлмөлүү кирпич менен бүтүрүлгөн узун турасы 4ге 8 болгон 2 бөлмөлүү үй бар экен. Анын ички тарабында тугандар ортосуна печка коюлуп, ал бир убакыттын өзүндө 2 бөлмөлүү тең жылытат экен. Эшиги кайсы жактан коюлуп тур? Так. Мына ушундай көрүнүштө тугандар. Баасы $25,000. Дагы айта кетчү нерсе, счетчиктер алынган дейт. Эсептегичтер, ток эсептегичтер алынган. Аны деле кошуп бере берсет кимден ким алса тугандар. Машина базарга 1 километрдей аралыкта тугандар. Машина базары бир аз түндүгүрөөктө жайгашкан. Ал жерге деле жакын болуп калат. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом тугандар. Достор менен бөлүшүңүздөр бул видеону. Ал нерсе мага үй ээсине да кимди бир ушул сыяктуу үй издеп жүргөн болсо, ошондо сиздер чоң жардам берген болосуздар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.